Өлкө аумагында аталган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде элдик объектив көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Ош шаардык жол коопсуздугунун көзөмөлдөө кызматы менен биздин чыгармачыл топтун биргелешкен иш алып баруусунда Нурматов көчөсү аркылуу бара жаткан Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда айдоочу буйрукка баш ийбей жолун угулаган. Yolda capsın ya bunu. Ya arka kaydı. Cap. Tır. Yolda cap. Tır. Lan buha. Cap. Ya rahatlar baksana. Sen buraya kaçın. Oldu. Артынан сая түшкөн инспекторлорду жазгырып кетүүгө аракет кылган айдоочу шаарды бир тегеренип качып, аягында алгачкы качкан жерине келип калганын байкабай калдыбы, айтоор кайдан качкан болсо, ошол жерден кармалды. Токтоткон учурда айдоочу Кытай Эл Республикасынын жараны болуп чыкты. Ал кыргыз тилинде да, орус тилинде да, жада калса англис тилинде да сүйлөй албагандыктан аны менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип жаткандыгына байланыштуу шаардык наркология борборуна алып жөнөштү. Сядь на машине. Сядь на машину. Сядь нормально, сядь. Жолдо бара жатып, котормочусуна чалып сүйлөштүрө баштады. Саламат. Кичине ичип алып ошол буга бүтүр мындай эч жолу жок. Как болон нафорд этебиз. Мыйзам чегинде кылабыз. Шаарды бир айлан бүт светофорду өткөрүлөр. Видео фиксация бар. Андан соң наркологияга барган учурда да дал ошол котормочусу аркылуу тиешелүү документтер толтурулуп, мас экендиги тастыкталды. Переводчик чакырат ошо бул. Алло. Алло, беги саламатсызбы? Саламатчылык. Мына аты ким? Аты Цауха. Сауха. Т, буква Т. Өзі бәлем саламсан. Мен сұрап берейін. Ой. Ой, синің Цауха мағынасы什么话呀？саламсан.你给他写一下拼音，可以吗？写一下拼音，你的名字，姓名。可以，来。Бул кытайча жазат, аны ол жигитти кантип түшүнөт? Жаңылы. Переводчикти чакырчы такси менен бул жерге. Алло. Алло. Siz gele albaysızmı bul jaka? Телевидение тартып Siz televizyon tartsanız siz переводчик болуп эле келесиз да, сиз бул жерде иш кылмыш кылган жоксуз го, бул дере кылган жок. Просто административный иш болуп атат. Документтери каякта экен, ошону сурап бериңизчи. Машинанын документтери, айдоочулук көлүгү каякта экен, ошону сурап бербейсизби? Может, машина улгонбу, кандай болду? Где работает? Жок, машина дегенчи биз деген тиги машина документтери менде болчу да. Кайсыл жакта иштейт? Тимурдун да? Шанхай гостиницасында жашайт. Жок, жашайсыз да, иштеген жумушу. Бул негизи эме, кассир болуп иштейт. Шанхай Ситидеби?
Şakatsız destek. Neme kılыңızlar hem bir dokumentlerini alıp gele albaysız hazır urup taksimen gele kalsızlar. Yoksa men жаңылы чалып турсаңар mo kakашan faydasın senden de uçkindim men oşo gele olayın desem aydap tekrar çoytarım. Siz kılыңızlar var. Hazır Igor Stokan Narkolayski'ye geldik. Narkolayski'ye yaparasalar. Дальше машинасының уақыт oluş тоқтап чайға қой. Тулган күн эмелерди сурап эми айларын чыгып. Туылған күні қанша бұл жолы 87 жылға. Тегече азыр анда административ немелерди эмне штраф метнен жаза бит байсы менен. жоқ ошо бұл жигиттин данныйларын көрүп туруп чыгышыбыз керек бит. Бир документтерин, паспорттарын алып келип берсеңиз пробасын жакшы эле да. Мен азыр ошо мен эме берем ки. Документтеримди да паспорттар. WhatsApp'tan жөнөтүңчү ушу өзүнүн телефонуна эле. Паспорттун жеринен де. О, паспорт правасы барбы? Азыр мен правасын карап эмеден жерийим, хорошо. Машинанын да документтерин берем. Хорошо. Күн дейт. Кино болуyor. Tamam, WhatsApp'ta geldi. Telefonda. Telefon. Igor Stok'ta. Трелевиз, конечно. Что выпил? Трелевиz, Igor Stok'ta. Исанова. Пиво. Исанова көчөсүндө. Пиво. Трелевиз, конечно. Вот такой 3 штуки, да? Шо жерде. Цуңгай. Да. Булчу. İçtin 3 стакан пива. Пиво. Суй, 1, 2, суй. 자. Я тренжал. Пиво. Вот. Иса. Распишись. Такой. Anda. Sağ ver. Sen bir. Sürekli görsen görüşürüz. Ha oldu koya. Direkt. Молодец. Соңында которбочу айым телефондун ары жагында отуруп чыдабай кеттиби Айтор айып короосуна да келип мас айдоочуга толтурулган протокол менен таанышып, аны башкача жол менен чечүүнүн жолун издеп жатты. Бирок алардын аракети эч кандай жүзөгө ашкан жок. Мыйзам чегинде административдик протокол толтурулуп, автоунаа айып короосуна камалды. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин болдум. Коштошор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.